Бирок ушул окуяга эмне түрткү, эмне себеп болуп атат? Кыз ала качуу, никеге чейин сүйлөшүү, сүйүү, күйүү, башка нерселер, ыймансыз, Кудайдан коркпогон жашоолор, шайтандын сөзүнө азгыруулар. Жөндөн жөн эле бир күндө болуп калган жок да, бир саатта болбойт да бунун баарычы. Ошондуктан баарыбыз ушундай бекем атайын мечитке келип атканыбыздан кийин тууган жахилияттын доорун, надансыз, динсиз, ыймансыз доорду таштайлы, унутайлы. Кыз ала качуу деген исламда жок нерсе бул. Бир кызды мажбурлоо деген жок нерсе. Мына бул жердеги үйнөн элек жаштарга өзгөчө мен кайрылуум. Мындай кадамга эч качан барбаңыз. Ниетиңиз барбы, үйлөнгөн жактырасызбы? Ак нике менен, адал жол менен, ата эненин ак батасы менен аз жашасак дагы бактылуу, татыктуу жашайлы. Бирөөгө зулумдук кылбай жашайлы. Бизди күтүп турган түбөлүктүү, ахирет түбөлүктүү бейиш, дозок бар туугандар, унутпай жашайлы. Не кылды? Бирөөнүн өмүрүн кыйды, өзүнүн өмүрү кыйылды. Не болду? Не пайда болду? Канча адамдын көз жашы, канча Аллаху акбар. Бирөөнүн коюн, койго кой, адал, итин, күчүгүн, арамды ошону урдаганга акың жок. Тирүүлөй адамды кантип урдайт? Кантип неме кылат? Имансыз жашоо ушуга алып барат. Динсиз жашоо ушуга алып барат. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер. Ушул жерде канча үйлөнө элек, канчабыз ушул жерде кыздарыбыз бар. Мындайга ушундай бекем ниет кылайлы, эч качан жол бербейли. Балдарыбыз дагы, неберелерибиз дагы, кыздарыбыз дагы, уулдарыбыз дагы жакшы тарбия кылып, ыйманда тарбия кылайлы. Бекеринен исламда Алла Тааланын бардыгын билүүчү, данышман, алдына ала бизди айткан го. Кайсы арам, кайсы адал, ким менен сүйлөшсө болот, ким менен болбойт. Ушул жерде отурганыбыз жөнөкөй адамдар эмеспиз, ыймандуу адамдарыбыз, билимдүү адамдарыбыз, ахиретке ишенген адамдарыбыз, Аллага шүгүр келтирген, Алланын динин, Алла Тааланын өкүмүнө баш ийип, Алланын өкүмүн элге жеткиребиз деген адамдар отурабыз ушул жерде. Ошондуктан карап туруп тууган, мен жаш элем, мен картаң карыямын, андай эмес. Ушул жерде мен Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүмүн деп мойнубузда жоопкерчиликтиги биринчи өзүбүздүн жакындарыбызга айтайлы, туугандарыбызга айтайлы, кошуналарга айтайлы, жакшылык, жамандыкта барып айтайлы. Жамандыктан кайтаруу, жакшылыкка чакыруу биздин мойнубуздагы улуу милдет туугандар. Караңызчы кандай, Мен бүгүн көрүп алып, мен көргөн эмес, бүгүн көрүп алып, аябай ушундай кейдим. Тууган, мындай болбойт. Эми азыр өткөн иши өттү. Onu териштире турган орган өздөрү териштемей калат. Будан аркысын жакшылап кетейли. Пайгамбарыбыздын доорунан тартып тууган, кыз ала качуу, мындай кылуу деген болгон эмес. Ошон үчүн уулдарыбызды да жакшы тарбия кылайлы. Ата энесин укпай эле бирдөөрүн сүйдүм, күйдүм деп аркасынан ошо бойынча жашоону өтүгө турган. Мага мындай арыз эмелер келет, атым эле суроолор. Москвадан деле, Россиядан деле, чет мамлекеттен, Кыргызстандан ушулар боюнча. Кээ бирлери мекше катыгыраак эле урушуп коюп атам, ааламда кыз түгөнүп калдыбы сага? Же болбосо ааламда эмне эр түгөнүп калдыбы? Ислам дини ал сөзсүз келишпесең эле уруп тепкилеп сабап бир жерин сындырып анан ажырашууга, же болбосо бир нерсеге жетүүгө буйрубайт да. Укук. Ошон үчүн иншалла мына жердеги өзүбүз келиңиздер дин менен, ыймандуулук менен жашайлы, уяттуулук менен жашайлы, динибиздин шарият талаптарын аткарып жашайлы, башкаларды да ушуга чакырайлы, балдарыбыз да, кыздарыбызга да кичинекей кезинен эле, мектептеги кезинен эле жакшы түшүндүрөйлү туугандар. Мектептеги мына азыркы вечеринка, дискотека, майда чүйдө бүтүрүүчү, сүтүрүүчү азмыракай майда билесиздер канча адам өлөт, канча неме болот. Бул биринчи кайрылуум. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, биз элибизди жакшылыкка чакыра турган ушу бизбиз. Жамандыктан кайтара турган бизбиз. Ар бир кызды, ар бир баланы жакшы көрө турган
Ал биздин жараныбыз, биздин боорубуз ал. Ал дагы шайтанга азгырылды, бул дагы шайтанга азгырылды. Кандай болду? Ортодо шайтан эмне калып бар? Мынакей. Шайтандын иши бүттү да. Канча адамдын көз жашы болду, канча адам кайгырды, канча адам башын кармап отурат. Ошон үчүн биз мечитке чакырып, ошон үчүн биз жаштарга, ошон үчүн биз элибизге кайрылып атканыбыз. Ай, иман менен, дин менен жашайлы. Балдарыбызды, кыздарыбызды ушу динибиз менен турмушка берели, динибиз менен келин алайлы.